Мен жашым 15-те. Намаз окуйм, бирок кунут дубасын жаттай элекмин. Анын ордуна Ихлас сүрөсүн 3 жолу окуп койсо болот деп уккам. Ошентип окуп келип жатам, болобу? Ооба, азырынча окуп туруңуз. Бирок чындап Ихлас койсоңуз, 15 жаштагы жигит бул бат эле жаттабаса болот. Мейли кыз бала болсун. Бат эле. Бүгүнкү күндө мынакей Бишкекте биз кабарын угуп атабыз. Инстаграмдарда балдар жөнөтүштү, мынакей Инстаграмга киргизип коюптур деп. Ошол бир мугалим кыз чыгыптыр. Жашы 20 жаштын тегерегинде экен. Окуучуларынын эң алдыңкысы 1 мүнөттө 19 000 сөз окуп атат. 109 1900 эмес, 190 эмес, 19 000 сөз. Анан ошол окуучулардын ичинен арасынан бирөөсү бар экен, 7800 сөз окугандар бар экен. 5000 сөз окугандар толтур экен. 1 мүнөттүн ичинде. Мына ошол сыяктуу заман алдыга өнүгүп атат. Ошол сыяктуу ыкмаларды, эрежелерди колдонуп, мисалы, бир көргөндө жаттай турган, мына окуй турган жаттай турган болуп, ошол ыкмаларды колдонуп, кунут дубасын бир чындап жүрөгүңүздү төшөп, бир окуйчу деп бир окуй турган болсоңуз, бат эле окуйсуз. Эгерде бир өзүңүз кызыккан бир университетке мынагу бир 30 барактуу китепче бар, ушуну жаттап мага айтып берсең, Кудай буйруса окууга сени кабыл алабыз десем эмне кылмаксыз? Баса чекесинен баштап, башынан баштап аягына чейин жатка айтып бермексиз. Ошол сыяктуу ыхласыңызды коюңуз дагы, бат жаттап алсаңыз болот. Туура жаттаганга чейин жана Ихлас сүрөсүн окуп турса болот, кунут дубасын үйлөнгөнгө чейин.